Кутман кеч, урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфир өзүшүн баштамакчы. Студияда сиздер менен кайрадан мен Мурат Чолокеев. Ал эми бүгүн биз кыргыз футболу бүгүн жана эртең деген теманын тегерегинде сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу спортчу, кыргыз элинин сыймыгы болгон жигиттерибиздин бири Азамат Байматовду чакырып атабыз. Азамат мырза, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскертип кетейин, түз эфирдебиз. Эгерде ушул айтылып жаткан кыргыз спорту, тактап айтканда футбол боюнча ой пикирлериңиздер болсо, жана ошондой эле Алмаз мырзага кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Биринчи эле суроом, Алмаз мырза, ушу баарыбыз жакшы билебиз, футбол күйөрмандары менен бир аталган жалпы кыргыз эли сиздин ушу акыркы мезгилде ушу бутуңуздан травма алып, кырсыктап ооруп жүргөнүңүздү билебиз. Ошол себептен курама командада ойнобой калдыңыз көптөгөн оюндарда. Бүгүнкү мезгилде ден соолугуңуз кандай? Рахмат, биринчиден чакырганыңызга чоң рахмат. Эми жаракат деген бул өзү бир эле биздин кыргыз футболунда эмес, дүйнө тарабында деле футбол дүйнөсүндө аябай жумушубуздун бир түрү. Анткени жаракат деле дүйнөдө ошол эле Месси, Роналду бүтү травма алып жатат. Канчалык оордук экенин ошонун травмалары чечилет. Мен аябай катуу травма алып калдым. Бул бутуңуз калгансыз, буту менен, тизеден. Бул травмадан кийин көп футболчулар, жанакы биздин күрөшчүлөр деле билишет. Бул жанагы Акжол Махмудов дегендер, ал деле ошол эле травма алып калып, бул 6 ай кетет бул жака. Эң минимумда 6 ай, анан көбүнчө бир 7-8 ай дейт. Бирок мен 6 ай 2 жумада кайтып, буюрса азыркы учурда уже 100%га даярмын деп айта албайм. Бир 85%га, бирок буюрса өзүмө келип атам да. Кудай буюрса, кийинки оюндарда биздин Кыргызстандын курама командасынын ичинде сизди көрүп калат экенбиз да. Буюрса. Жакшы. Мынакей, жакшы билебиз, негизи эле футбол бул дүйнө жүзүндөгү эң спорттун белгилүү, мыкты, орустар айтмакчы, популярдуу түрү болуп эсептелинет. Кыргызстанда акыркы мезгилде бул тармакта, бул багытта спорттун түрүндө бизде чоң жетишкендиктер болду. Аны мынакей жакшы билебиз. Баарыбыз эле Бириккен Араб Эмирелигиндеги Азия чемпиондугунда Кыргызстан өзүнүн ушул акыркы мезгилдеги эң бийик жогорку деңгээлин көргөзүп, кыргыздын желегин желбиретти десек болот да. Бунун себебинен баягы биздин спорт күйөрмандарынын бүгүнкү күндө сиздерден үмүтү жана ошондой эле талабы өтө чоң десек болот. Баарыбыз жакшы билебиз, дүйнөдөгү 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнөлүк ушул футбол чемпионатына даярдыктар жана ошондой эле мынакей курама командалардын ортосунда азыр оюндар башталды. Өкүнүчтүүсү, баарыбызга белгилүү болгондой, Тажикстан командасынан биз утулуп калдык жакында эле. Эми анын себептеринде сиз менен сүйлөшөбүз. Негизи эле биздин азыркы топ жөнүндө сүйлөшсөк, биздин курамда, биздин топто ушу 2022 жылы дүйнөлүк чемпионатка катыша турган Монголия, Япония, Кыргызстан, Мьянма мамлекеттери экен да. Айтсаңыз, мынакей, сиздер ушул курама командалар менен кездешип жүрдүңүздөр беле? Алардын деңгээли кандай? Азия бүткөндөн бери биз 2015 жылы ошондо биз ошол эле Тажикстан биздин группада болуп калган. Ошол Россияга азыр Катарга оюндар болуп атса, дүйнөлүк алмалы Россияга болгон 18ге. Ошондо Австралия болчу, Иордания күчтүү мыкты командалар болчу. Биз ал жерде үчүнчү корзинадан чыкканбыз, быйыл экинчи корзинадан чыктык. Бул рейтингди көтөрүп, өйдөрөөк. Эми биз ойлоп атканбыз, күтүп атканбыз, кичине могу Япониянын ордуна Кытай же ошол Араб Эмираттарынын командалары түшөт экен деп, анан бирок ошондой жүрбөк болуп калып, эми жакшы группа болду. Мындай аябай күчтүү деле эмес, мындай аябай азыр Японияны эсептебегенде. Азыр мындай карасак, дүйнө боюнча бүт командалар уже ойношту билип алышты. Ошол эле Сан-Марино, ошол эле Люксембург, кичинекей мамлекет, Европада аябай ошо Дүдүланш деген командасы бар, клубныйдачы. Алар Лига Европанын групповой раундуна чейин чыгып атышат. Прибалтикадан командалар жок, а Люксембург чыгып атат. Бул деген тенденция жакшы эле болуп атат. Ошол эле Монголияда азыр алардын башкы машыктыруучусу немец экен. Ал деле башкача өзүнчө ошо немецк футболду алар привет этип атат, ошо именно монголдоргочу. Анан Тажикстанда деле Өзбекстандан башкы машыктыруучу. Эми баардыгы тенденция өсүп атат. Азыркы учурда мына азыр Мьянма менен ойнойбуз.
Кудай ошол буюрса мен 4-күнү онунда. Мьянманы биз 5-1 утканбыз Корея. Ошондо Азияга биринчи жолу жолдомо алганбыз. Мен ошо маалы ошо капитан болуп аркылуу ошо тарыхка биринчи киргенде азыркы учурда алар менен эле оңой болбойт. Анткени алар деле өсүп атышат. Алар деле өзүнүн зонасында жанагы Сузуки Cup деген чемпионат бар, ошол Индонезия, Малайзия, Мьянма, ошо бүт Камбоджа, ошо региондогу командалар да. Алар деле аябай алар деле билет биздин жакшы жагыбызды. Бирок бул эки оюнда биз 6 упай, орусча айтканда кровь из носу деп коет бизде спортсмендерди алышыбыз керек. Анткени 15 октябрда Тажикстан Япония менен ойношот. Ал жерде эле бирөөсү упай жоготушат. Ошон үчүн кийинки ноябрда ошол буюрса Азыркы бизде канча упай бар? азыр эми бир эле оюн болду да. Бир эле оюн бүттү да. Тажикстанда 3 упай бар азыр. 6 упай бар. 6. Айтарым, аларда 2 оюн болгон да, бизде бир эле оюн болгон. Биздики бир эле болду. Ноябрга 14-ноябрда биз Бишкекте Япония менен ойнойбуз, 19-да Тажикстан менен үйдө ойнойбуз. Ошол убакытка биз 6 упай менен тосуп алышыбыз керек да. Ошондо группабызда мындай баардыгыбыз тең эле болуп калабыз ошол учурдачы, буюрса деп айтып турайын. Ошондуктан мен өз үмүтүм менен, өзүм күч кубатым менен ошол Япония, Тажикстан аябай күчтүү оюндар болот. Биз ошол башкы маштыруучулар баардыгыбыз менен чогулуп, кеңешип айттык. Мен азыр рисковать этпей эле ошо оюндарга даярданыш керек болуп атат. Ошон үчүн менин оюмча азыр өзүңөр көргөндөй Кичин, Майерлер кайтып келишти. Алар Тажикстан менен ушулар жетишпей атты эле. Азыр алмалы мен ойносом, азыр мен деле кичине өзүмө ошол кичинекей микротравмаларды жакшы даярданып, азыр вообще риск болбош керек. Түшүнүктүү. Айтсаңыз, Азамат мырза, биздин негизи эле курама команданын кандай мындай ушу салыштырмалуу 4 бөлөк командаларга биздин топтогу күчтүү сапаттар бар? Эң күчтүү сапатыбыз бул үйдө ойногонубуз. Анткени Иордания менен деле утуп, аябай күчтүү командалар, Казакстанды утканбыз Бишкекте. Бул деген биздин аябай учурдан пайдаланып, бүт футбол көрмандарыбызды ыраазычылыгын билдиргим келет. Азыр кечиресиз Азамат мырза, бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, угуп коюп, андан кийин маек сулансак. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү атабыз, оюңузду, сурооңузду билдирсеңиз болот. Алло, assalamu алейкум. Алейкум салам. Мен футбол боюнча суроо берейин дедим эле. Кантип качса болот, ким алат мени? То есть отбордон ким алат? Ошол жөнүндө Тактап коелу сурооңузду, дагы бир жолу сурооңузду түшүндүрүп койсоңуз. Кантип качса болот дейин дегем, эмеге сборныйга кантип качса болот, отбордон кантип өтөт? Ким алат? Түшүндүм. Курама командага кимдер тандайт, кимдер катышат? Азыр экинчи раунд отборочный өзү 4 раунд болот. Азыр 40 команда калган, 8 группада 5 командадан. Эң биринчи бардыгы үйдө ойношот. Тиякта ойношот, ошондо 8 оюндан болот ар биринде. Биринчи орундан 8 группадан биринчи орундар кийинки раундга өтөт, акыркы раундга. Экинчи орундан 4 эң мыктысы упайлар боюнча ошондо алар кошулат, ошондо 12 команда калат. Биз ошол биздин максатыбыз ошол 12-не киришибиз керек. Мурдагы жолу бизге 2 упай жетишпей калган. Биз 16-чы ошончо болуп калганбыз да, ошо кичине жетпей калган. Ошондуктан азыркы учурда биздин максатыбыз, азыркы учурда деле биздин шансыбыз бар. Анткени айтып атпаймынбы, бүт группаларды салыштырсак, мындай прям лидерлер деле аябай прям 1-2 болбосо эле, калгандар баары бизге окшогон эле командалар. Ооба, акыркы мынакей Бириккен Араб Эмираты менен ошол эле айтып аткан Дубайда болгон оюнда, Абу-Дабидеги Кыргызстандын командасынын биздин курама команданын күчтүүлүгүн биз чындыгында эле байкадык да. Бөтөн эл, бөтөн жерде ойнодуңуздар, бирок ошого карабастан чындыгында кесипкөй биздин футболисттер экенине биз ынандык, кубандык, сүйүндүк да. Ал жерде албетте адамдык факторлор ойноду, сиз айтып аткан жердештик дайры болуп кетти. Көп нерселер ойноду да. Сөзүңүздү мынакей айтып өттүңүз да, улай кетсек биздин телекөрүүчү бөлүп койду, айтып өттүңүз. Мынакей биздин өзүбүздүн жерибизде ойноп атканыбыз, өзүбүздүн стадионубузда ойноп атканыбыз сиздерге дем күч берет экен, туурабы? Эми Азия кубогунда бул деген мелдеш бир мамлекетте өттү да. Ага биз 1 ай даярданганбыз. 1 ай команданы даярданыш бул аябай жакшы нерсе. Анткени бүт чемпионаттар бүтүп, азыркы учурда, мына азыр Мьянма менен ойнойбуз, балдар кече келишти. Легионерлер, Кичин, Майерлерчи 2 күндөн кийин оюн.
түшүнүп атасыз разницасын. Бир ай даярданган бул башка аба нерсе. ырайына адаптация болуш Ошон керек. үчүн ошол эле Душанбеде ошондой болуп калды. 2-3 оюнчу келе албай калышты. 2-3 күн эртерээк жогуу тушту. Ал жерде Душанбеде синтетика бүт поляларчы аянты. А бизде натуральный деп оюн чемпионат болот. То есть бул жерде айтып атпаймынбы, бул башкадай мындай ошол эле дүйнөлүк чемпионатка бир ай даярданышат. Ошон үчүн бизге кээ бирде азыркы турнир, ошон үчүн айтканым эң бир башкы сапатыбыз бул үйдө ойногон бул көрмандарыбыз. Анткени бул аябай көп күч кубаттар жаш азыр аябай жакшы оюнчулар чыгып атат. Вот Гүлжигит Алыкулов, Алимардан Шукуров булар Гүлжигит Алыкулов келген атабы? келди, ал деле кече келишкен. Ал болсо Белоруссияда жакшы оюн көрсөтүп атат. Көрдүк интернеттен. Алимардан Шукуров биринчи лигада Турцияда ойноп атат, Болуспордо. Азыр жакшы, мына азыр өзүбүздүн Дордойдо деле Айзар Ахматов деген бир стабилдүү коргоочу болуп атат. Бизде тенденциябыз ошол, биз жаштарды да өстүрүш керек. Биз деле айтып атпаймынбы, биз кечеки уже отборочный наркы ошо Россияга боло турган дүйнөлүк талапкер оюндарга биз аябай күч кубатыбызды кошконбуз. Азыркы кийинкиге мына азыр Катарга башталды го. Булардын мүмкүнчүлүгү биз чоң аркылуу биз тажрыйбабызды бөлүшүбүз керек. Ошондойго системага биз өтүшүбүз керек. Өтүшүңөр керек. Жакшы. Азамат мырза, мынакей машыктырууду айтып калдыңыз да. Негизи эле ушу биздин Кыргызстандын курама командасына спортчулар, өзүңүз айтып атасыз, Германияда, Белоруссияда, Турцияда, ар кайсы мамлекеттерде ойношот экен да. Аларды бириктирип машыктыруу канча күн, кандай жолдор менен жүргүзүлөт? Негизи эле канча күн керек толук шартта баягы жеңүүгө чыгыш үчүнчү спортчулардын? Эми айтып атпаймынбы, бул азыр мына азыр 2-3 күн эле калыптыр да. Жылда 4-5 цикл болот ошо курама командаларгачы. Ошол эле Португалия, ошол эле Европада бир жерде ФИФАнын өзү ошол бардыгы эрежеси боюнча 3 күн эрте эле клубтар кое беришет. Анткени клуб менен сен контракт менен айлыктын бардыгын, тыйын сыпатын бардыгын бул клуб биринчи очередь төлөйт. Ошол эле курама командада сен жаракат алып калсаң, сен бүт ошо төлөй турган жагынан баштап, ошо тамак ашың бүт жагынан ошол кайсы жерде жаракат алсаң, ошо жак мойнуна алыш керек да. Ошон үчүн бул жерде клубтун көбүнчө 85% бир сезондо, бир жылда сен клубта эле жашайсың. Оюндар ойнойсуң, үй бүлөң менен жашайсың. Бул независимо сен Кыргызстанда болосуң, Германияда, Белоруссияда айырмасы жок. Ошон үчүн бул деген башка нерсе, бул деген талапкер оюндар. Основной турнирлер ошо Россияда болгон, ошол Азияда ошо болгон. Бул жерде уже FIFA бир ай, 2 жума, 3 жума убакыт берилет даярдангангачы. Эртерээк кой берилет экен анда спортчулар. Бирок азыр тилекке каршы эми биздин башкы маштыруучулар ошол футболчулардын өзүнүн профессионализмин эле ошол жагынан жакшы даярданып келе турганын, кичинекей жаракаттарын ошол жакшы карап 100% эми баардыгы эч ким даяр болот. Анткени чемпионаттар ар кандай да. Но Дордой биздин Кыргызстанда башка чемпионат, Белоруссияда башка жакта, ал жерде башка, ар кимки ар кандай. Ошон үчүн дистанциялык түрдө кандайдыр машыгууларды жүргүзүп турса болобу биздин башкы тренер? Айтып, мындай кылып ойнош керек. Айтып атпаймынбы, бул жерде уже клубка өткөндө, клубка ал жерде уже башка система да. Мисалы, курама команданын акыркы оюнда биз 3 коргоочу ойносок, башка балким бүрүнкү башка клубда алар 4 коргоочу ойнойт. То есть ар кандай бар да, бирок надо признать, орусча айтканда, биздин ошо башкы машыктыруучубуз Александр Кристинин бул жагынан аябай бүт жагынан азыр жанагы датчиктерди алып, бардыгын ар бир тренировкада, ар бир оюнга биз датчиктерди кийип, ошол современный заманбап методикаларга өтүп, ал датчиктер сенин физический состоянияң көрөт. Кандай ошо кече балдар учуп келишти, алар ойношту. Бул жерде самолет менен режим бузулат, ошонун бүт жагынан карашат. Ошо датчикти көрүп туруп, анан өзүнө вывод кылат да. Бул мынча, может быть, керди нагрузкасын түшүрөбү, кандай болобу. То есть бул жерде эми азыркы заманбаптуу баады техникалык технологиялар, бирок Кудайга шүгүр, ошолор менен бизде бар. Жакшы. Мынакей сөзүңүздө улайда Александр Сергеевич Кристин жөнүндө айтып өттүңүз. 2014-жылдан бери мынакей биздин курама команданы машыктырып келет. Сиздер менен спортчулар, сиз өзүңүз сөзүңүздө тастыктап атасыз. Жана калай калк айтып атат, ушул Кристининдин биздин курама команданын бүгүнкү келген жетишкендигине орду чоң деп сиз кошуласызбы? Албетте кошулам. Биринчи жолу келгенде бул эсимде бар, ошол декабрда келген, 14-жылы биз Кытай менен ошо 2 оюнга
барганбыз, ошол жерде таанышып, бул келердин астында бул биздин футбол федерациянын жетекчилери менен келишим түзүп, буга кандай мүмкүнчүлүктөрдү берсе, ошондо бул гана команданы кабыл алам деп ошентип сүйлөшкөн. Биринчи күндөн баштап бул бүт Кыргызстанда Казакстанга кетип калган оюнчулар же болбосо Кыргызстанга башка ойнобойм деген отказ деп коет. Ошондой оюнчуларга анан бизде төрөлгөн, бирок иммиграция менен Германияда башка жашап Германия аткан, ошо бүтүн бул чогулуп баштады. Ошол эле Антон Землянухинди ошо Казакстандан алып келип, Эдгар Берхат, ошо Майер, Люкс ошолорду алып келип, анан бул жакта ойнобойм деген оюнчуларды кайра алып келип туруп, в общем, бир үй бүлө кылам деп ошентип, бул бара-бара, бул бир жылда болгон эмес, бир 2-3 жыл барды да. Бирок чындыгын айтканда ошо тарых боюнча бул азыркы учурда эң мыкты машыктыруучунун катары өзүңөр билгендей эле Данакер бул өтө маанилүү кишилерге эле берет. Ошон үчүн да бизде телекөрүүчү жакшы кечиресиз, бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, улпоюп маегибизди улантсак. Саламатсыз, урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз, оюңузду сурооңузду билдирсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менде ошо Азамат мырзага суроо бар эле да. Баарыбыз билгендей, дүйнөлүк футбол жылдыздары ошол эле Месси рекламага тартылып акча табат. Ошо Кыргызстандын футболчулары кошумча каражат табуу булактар барбы сиздерде? Ошол эле реклама же бир брендти рекламалап? Чоң рахмат, сурооңуз түшүнүктүү го дейм. Аябай жакшы суроо. Бул деген көп эле баарды айтып атат. Могу акыркы 4 жылдын ичинде эле биздин футболубуз бум деп көтөрүлүп башталды депчи. Ошо Кристинин, Александр Сергеевич келип, федерациябыз ошол жаңы жетекчилер келип, анан ошо командабыз ийгиликтүү результаттар көрсөтүп, бирок албетте азыр көп футболчулар бизде деле жанагы ошол деп өзүбүздүн тилекке каршы. Вот мен Индонезияда, Бахрейнде канча сезон ойноп келдим. Ал жерде бүт курама команда оюнчуларды кадимкидей ар биринки Adidas болобу, Nike болобу өзүнүн контракттары бар да. Бизге тилекке каршы андай эмес, анткени бизде официалдуу түрдүү Nike же Adidas официалдуу магазиндерибиз жок. Именно вот мисалы жок, бизде айтып коет бар деп, бул эми частный да. Анткени мисалы ошол эле мисалы Алматыга барсаң, ал жерде уже Starbucks бар, жанагы брендовый Zara деген, H&M деген магазиндер бар да. Бирок аларды бул система жанагы бүт башка каерде болсо ошондой. Бизде тилекке каршы андай эмес. Бизде ачкан ошол эле мына азыр Интерспорт менен акыркы 3-4 жыл иштеп калдык. Ошол контракт аркылуу ошентип реклама алганы. Бирок алар деле мындай частный катарда, бул Интерспорт ошол эле Казакстанда же Россияда андай жерлерде жок. То есть системабыз жок да. Бул эми билбейм, бул эми суроо мен үчүн эмес, эми айтып атпайм, бул биздин экономика түрдө. Аны ачыш үчүн кандай өзүнүн бир эрежелери болот экен. Бирок азыркы учурда ошол жанагы мырза айткандай эле бизде деле рекламалар болот, бизде эле ошол эле фитнес-центрлар менен, ошо World Class деген менен болсо ошолор менен бекем иштешебиз. Кошумча каржылоо табууга мүмкүнчүлүк бар экен да. Ошол эле World Class азыр айткандай, булар Алматыда бар, Москвада да, бул өзүнчө бир система да. Бул жерде филиал катарычы, банктар болсо, мисалы бир банк болсо, Ошто, Нарында дегендей да. А тилекке каршы Adidas, Nike андай эмес. Бул деген частный жагынан. Негизи эле жалпы курама командадагы биздин оюнчулар демек ошо рекламалар аркылуу чөнтөгүн кичине толуктап каржылоого азыр бизде шарттар анчалык деле жакшы эмес экенин анда. Эми жанагы Месси, Роналдо ошондой жылдыздарындай эмес. Эми Кыргызстаныбыз үчүн Кудайга шүгүр, кичине болсо деле жардам тиет. Жакшы, бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, угуп кол. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло, здравствуйте. Угуп атабыз. Можно я вопрос на русском задам? Албетте, можно, конечно. Азамат Байматов, я бы, во-первых, хотела бы сказать, что вы являетесь очень видным и хорошим футболистом отечественного футбола. И мой вопрос будет таковым. Вот у нас очень много хороших футболистов, борцов, дзюдоистов, вообще спортсменов. Но из-за того, что у нас очень плохое финансирование спорта со стороны государства, они все уходят в Казахстан, в Россию, вообще в другие страны. Как вы относитесь к этому? Если бы вам, это будет первый вопрос, второй, если бы вам предложили такой хороший контракт, но выступать за сборную, допустим, Казахстана, Узбекистана или других стран СНГ, вы бы согласились? Это второй мой вопрос. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Начнем с первого тогда, чтобы было понятно, может, орысча жооп берип коелук. Орысча жооп берип коеюнбу? Жок, кыргызча эле мейли, жооп кыргызча берейин, жооп түшүнөт да. беребиз. Чет мамлекетке кетип аткан спортчулар кандай Түшүндүм, карайсыз? бул аябай биринчиден ошол жылы сөз айткандарына аябай кубанычтамын. Бул деген айтып атпаймынбы, жанагы эле ошол эле Антон Землянухин, көп футболчулар, Эмиль Кенжесариев деген аябай мыкты футболчуларыбыз ошо Казакстанга барып, ал жерде жарандыгын алып, буларда башка жолу жок эле. Анткени алар кайсыл Казакстан, менде ал Латвияда ошондой болгон. Латвияда жаш кезимде барганда, алар ошондой эле силерге жанагындай суроону айтат. Шарттарды түзүп берет. Паспортуңду алмаштырсаң, ошондо гана ойнойсуң деген. Биринчи күндөн баштап ошентишет. Аларды булар эч нерсе кыла албайт да. Аларды эле өзүнүн жолу тапкан. Бунун эми ар биринин өзүнүн жолу бар. Бирок ал мага айтып атпайбы, менде деле андай мүмкүнчүлүк болгон. Латвияга ошо 18 жашка барганда алмалы мен курама командасына ойногон эмес элем. Ошондо деле коргоочулар аз болчу алмалында, бирок перспективасы аябай күчтүү эле, анан Европада ойноп аябай. Бирок билбейм, эми бул ата-энеме чоң рахмат, ошол кичинекей кезимден баштап ошол өзүңдүн мекениң сүйүү болуш керек деп. Мекенчил болууга үйрөткөн. Анан азыркы учурда деле кандай болбосо деле, бирок жана эле футбол федерацияга барганда эле ошол жанагы сүрөттү көрүп эле ошол Кореяда ошо Мьянманы утуп биринчи жолу Азияга чыгыпчы, Берхард экөөбүз өзүбүздүн ошол туугандарыбыз, жарандар ошо кучакташып оюндан кийинчи ошо сүрөт үчүн эле жашаса болот да. Ошол канчалык бул айтып атпаймынбы, биз мындай ушундай калк экенбиз, ошол канчалык биз 2 революциядан өттүк, финансирование жок деп атат. Бирок булардын патриоттук, мекенчил сезим бар. Биз кечиресиз, бизде көбүнчө суроо бар экен, кабыл алып коелук. Саламатсыз, урматтуу көрүүчү, угуп атабыз сизди. Угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Алло. Угуп атабыз. Менде мындай суроо. Муну Бишкекте футбол кандайдыр бир өнүгүп келатат да. Угуп атасыңарбы? Угуп атабыз агай. Алло. Угуп атабыз. Мына 10-11-жылкы, 12-жылкы балдарды тренировка болуп балдар көбөйүп атат. Сүйүнүктүү да. Анан тренерлери болсо бүт кыргыздар экен, анан балдардын баары эле кыргыздар, бирок тренировканын баарын орус тилинде өтүп атат. Мен тренерлерге айттым да, эми кыргызча эле өтпөйсүңөрбү? Германияда болсо немисче өтөт, Польшада полякча өтөт, Кытайда кытайча. Кандайсыз? Туурабы ушу кыргыз тилинде өткөн? Түшүнүктүү. Эми бул суроо бул ошондо азыркы агабыз айткандай эле, биз Совет Союз малында калган өстүрүмдөр баардыгы ошондой, баардыгыбыз бир тилде чоңоюп, азыркы учурда ошол эле курамабызды айтсак, ошол эле суроо кайра кайталанат. Бул деген андай расизм азыр акыркы көп жылдан бери ошо жакшы эле методика тенденция болуп атат, ошол эле Италияда дажычы. Бирок биз мындай баштасак, Кыргызстаныбызда жалаң кыргыздар эмес, туурабы? Туура. Арлуу өкүлдөр 80ден ашык улут жашат, 80ден ашык. Анан биздин курамыбызда деле ошондой да. Ооба. Анан бул жерде айтып атпаймынбы, система федерацияда ошол U16 баштап, 15 жаштан баштап курамалар 15, 16, 17, 20 ошентип курамага чейин барат. Бул жерде бар тил негизи тилге эмес, спортко көбүрөөк басым жасаш керек да, адамдын шыгына жараша, туурабы? Футбол дүйнөсү бул тил бул проблема эмес да, футбол жашоосунда. Сен тил англис тил айтып атпайбы байке, Германияда алар кичинекей кезинен баштап баары эле немистер, алар өзүндө. Ошол эле Россияда кыргызча сөзсөм мен башкача түшүнмөкмүн да. Бирок биздин Кыргызстаныбызда мен оюмча даже кыргызча, орусча эмес, даже азыркы Дордойдо англис тилин уюштуруп башташты кичинекейлерге. Кичинекей кезинен баштап бүт тилдерди үйрөтүш керек. Ошого мен кошулам. Жакшы, рахмат. Бизде да телекөрүүчү байланышта бар экен. Саламатсыз, угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчү. Угуп атабыз. Саламатсыздар, мен Азаматка суроо берейин дегенмин. Бере бериңиз. Саламатсыз. Азамат, жана сен айттың да, биздин балдар бир келгенде 2-3 күндө болду дедим. Анан ошондо 2-3 күндүн ичинде силер менен тил табышып кете алабы бир ойногондо? Же 2-3 күндүн ичинде өтө татаал го бир-бириң менен тил табышсаң?
Рахмат. Жакында эле келди курама командага дебедиңизби, тил табыш. Буга чейин ойноп жүргөнсүздөр да, бири-бириңизди жакшы билсеңиздер керек. Жок, эми айтып атпаймынбы, бул жерде рахмат сурооңузга. Биз ошол азыркы кече келгеним бул балдар менен биз баарыбыз чоңойгонбуз. Валера экөөбүз, кичине экөөбүз. Анын кичинекей кезинен баштап билем. Мен 2011 жылы бул дебют жасаган Өзбекстан менен ойногондо, мен ошондо биринчи жолу капитан болгом, 21 жашымда. Ошондо буну колдоп, бирок Валераны айтсак, башка көп кыргыз балдардан караганда бул чыныгы патриот бала да. Бул өзүнүн мекенин аябай сүйөт, жакшы көрөт, бул жерде өскөн, азыркы учурга чейин келип сүйүнүп келет. Биз дайыма байланыштабыз. Бирок байкебиз айткандай эле, бул жерде акыркы 4 жыл ошо Австралия менен ойногондо практически 90% ошо балдар эле. Бирок кээ ошо акыркы 3-4 жылы ошо башка матчтардын кээ травма болуп, биз мына Майыр экөөбүз травма болуп калып, оор травма алып калып, Азия кубогун өткөздүк. Анан өткөндө Тажикстан менен ойногондо Валера менен Майыр келе албай калышты тоже. Бирок азыр мен тилекке каршы ойнай албайм. Эми бул деген футбол. Кээ ошончо айтып атпайм, бирок мен эмне үчүн кубанычтамын, анткени биздин жаш балдарыбыз ошол өсүп келе атышат, ошо жанагы эле Айзар Ахматов, ошо Дордойдо стабилдүү оюн көрсөтүп атат, коргоочу, ошо Алыкулов, Шукуров, анан жакшы. Ошон үчүн азыркы учурда мен чын Жүрөгүңүз ток, кыргыз футболу өсөт деген үмүттөсүз. Буйруса. Жакшы. Мен дагы сизди толугу менен колдоп кетем. Чындыгында эле акыркы мезгилде бизде сиздердин аркаңыздардан жакшы кыргыздын жигиттери өсүп чоңоюп келатат. Кудай буюрса келечеги кең да. Ушу биздин Кристини жөнүндө сүйлөшүп кетсек, биздин деп айтсак болот, себеби чындыгында ал деле Кыргызстандын чындыгында мекенчил патриот жигит болуп калды десек болот да. Өз сөзүндө дайыма Кыргызстанды бизде телөгөрүүчү байланыш бар экен, андай менен суроомду берейин, күттүрбөйлүк. Саламатсызбы, урматтуу телөгөрүүчү, угатабыз, оюңузду, сурооңузду билдирсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Алло, Азамат байке, мен сиздин эң жакын санаттарыңыздын бири болом. Рахмат. Мен сиздин ошол именно спорт жаатындагы өзүңүздүн мындайча айтканда талантыңызды сыйлайм. Ошондуктан сизге бир суроо берейин деп элем, кызыктуу. Азыркы учурда негизи футболго кызыккан фанаттардын саны көбөйүп баратат жылдан жылга. Ошондуктан сиздин ошол фанаттарыңыздын арасында өтө эле кандайча айтканда өзүңүздүн келбетиңизди может татуировка койгондур же болбосо кандайдыр бир орусча айтканда безумный поступокторго барган күндөр болду эле фанаттарыңыздын арасында. Ошого жооп койгоңузчу. Рахмат. Сурооңузга рахмат. Сиз үчүн. Эми кандай айтсам, эми ар кандай учурлар болот. Эми бул жерде чоң кыз аябай туура айтты. Мисалы айтып атпаймынбы, жана ошол теманы эстеп атсам, мен 1 жыл уже акыркы оюнда албасам, 1 жыл курама командасында ошо именно Бишкекте ойногон эмесмин да. Акыркы жолу Индия менен 27 март 2018 ойнодук, ошо 2-1 утканда. Билбейм, бул деген айтып атпаймынбы, кадимкидей кече эле ошол голдорду эстеп, жөнөкөй адамдарыбыз, ошол эле Ош базарда иштегендер, күнүнө 200-300 сом тапкандар деле бар. Ошо билет алып, ошо оюнга келип, ошолорго аябай ыраазычылыгымды билдирем. Анткени ошолордун көздөрүндө көрсө болот да, канчалык ошолор футбол үчүн деле эмес, Кыргызстанды сүйгөнү үчүн. Футбол биз бул аларга 2 сааттык өзүнчө эле бир мындай патриоттук сезимдерди пайда кылып, ошолорду биз белек катары, жеңиш катары ошону жеткизгенге аракеттенип жүрөбүз да. Ошону мен дайыма балдарга айтчумун, биздин келаткан кийинки муундарга айтып атам. Бул деген ошондойду, бул өзүнчө бир сабактарга кандай бир мурда биз болсо сабактардан качышчу. Азыр ошол физкультура сабактарына барып калышыптыр көбүчө. Анткени ойнойм, анан мен бул мурдагы Роналдо, Месси болом, мен Землянухин болом, мен Байматов болом деп өзүңдүн жигиттер, бул деген жакшы тенденция. Кыз айткан, эми көп ар кандай учурлар болот, кээ фанаттар болот, жанагы мен инициалым АБ деп коет да, АБ 7 номер деп ар кандай футболка кылып атышат, кыз жигиттер өзүнчө маникюр кылып атышат. Ошондой ар кандай бир өзүнчө сүрөттөр жөнөтүп коет. Эми бул деген жакшы нерсе, ошондой тенденциябыз улана берсин. Жакшы. Менин суроом ушу Кристинин жөнүндө сурайын дедим эле да. Негизи эле бул тренердин, сиз мына өзүңүз айтып атасыз, Латвияда жана башка мамлекеттерде иштеп келдим деп. Өзгөчөлүгү эмнеде сиздерди ушу биздин команданын ушу духун көтөрүп, өйдө көтөргөнгө бул эмнеде деп ойлойсуз? Эми биринчиден мен буну өзүнө суроо бергем. Футболдук карьерасы
азыркы башкы маршрутчудай болбоптур да карьерасычы. Кээ болот да футболдук карьераң аябай сонун болот, бирок маршрутчу келсең что-то окшобой калат да. ооба. Бунуку наоборот да. Бул тиякта ойноп көрдү, бирок эң жогорку, мисалы Россияда ойноп, эң жогорку командаларда ойногон эмес, анан Казакстанда көп ойнодон акыркы ойун ошо Нефчи Кучкурата келип, бул деген жашайт. Бул деген өзүнүн Футбол өмүрү экен да анда. ошол өмүрү менен бул ишенет, жашайт. Канчалык кыйынчылык болсо, мисалы мен кээ айтчумун, мен блин, канча эмоция, ар бир оюнга бул жанын берет да. Ар бир оюнда курама командада оюн болобу, Дордойдо оюн болобу, кайсы болбосо деле бул жанын берет да. Ошентип прям психологически аябай күчтүү киши да. Канчалык кыйынчылык болбосо деле өзүнүн күч табып, өзүнүн максатына барат. Күчтүү мотиватор да болсо керек анда. Күчтүү мотиватор, психолог күчтүү. Эң негизги ошо ички дүйнөсү мындай аябай билет, ишенет, стимул аябай күчтүү да бул. Мынакей биз айтып атпадык темасында кыргыз футболунун бүгүнү жана эртеңкиси деп тема койгонбуз да. Бүгүнкү күндө кыргыз футболуна сиз кандай баа бере аласыз? Бул деген эми баары башталып атат. Чын айтканда, бизде дагы эле ошол заманбап стадионубуз жок. Академияларыбыз жок. Футбол федерациябызда мындай өзүбүздүн жатаканаларыбыз жок. Мисалы Бразилия, любой мамлекетти мындай өнөккөн футбол диаспораларды алсак, алар келип сразу базага кирип кетишет да. А биз уже акыркы 3-4 жылдан бери мейманканаларыбыз алмаша берет да. Бул деген чыныгы бул минус. Мисалы ошол эле Өзбекстанга барсаң, алар өзүнүн базасы бар, курама команданын базасы бар, өзүнүн жатаканасы, столовыйсы, питаниясы, өзүнүн Бардык шарттар түзүлгөн экен. Биз азыркы оюнга даярданыш үчүн биз кантка барып жүрөбүз да. Бишкекте борборубузда мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошол эле Спартагыбыз бар, эски стадионубузда. Аны 2 күн калганда эле беришет оюндучу. Эртең беришет, бүрсү күнү болот. Бүгүнкү күнү кантка барып машыгат. Анткени бул жерде мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошон үчүн аябай көп жумушубуз бар, өзүбүздүн ошол эң негизги өсөбүз десек, ошо жактан башташыбыз керек. Жакшы, бизде телегөрүүчү байланышта бар экен, угуп коелук. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү атабыз, сурооңузду билдирсеңиз болот. Алло, ассаламу алейкум, Азамат байке. Мен сизге суроо берейин дедим эле, ушу Кыргызстандагы клубтарды күчөтүш үчүн, алардын оюнунун деңгээлин чоңойтуш үчүн ошо чет өлкөнүн кандайдыр бир оюнчуларды, белгилүү оюнчуларды чакыруу аракеттери болуп атабы? Жана ошо биздин мисалы Дордойдун эле финансылык акыбалы ага мүмкүнчүлүк бере алабы жакшы оюнчуларды чакырууга? Аябай жакшы суроо. Буну мен дайыма Бахрейн мамлекети менен салыштырам. 2 жыл ошо Бахрейндин жогорку лигасында ойноп түшүнөм. Ал жерде деле көп эмес, бизде 8 команда болсо, ал жерде 10 команда. Бирок 10 команданын ичинде ар бир командадан 4 легионерлерден бар. Бул эреже боюнча да. Ошол 4 ошол жана жигит айткандай эле мен кошулам. Башка мамлекеттерден, ошол эле Бразилиядан, ошол эле Африкадан, кайсы бир Украина болобу, Россиядан алып келсе жакшы оюнчудан, аларга жакшы төлөш керек. Бүт финансированияны ошо спонсорлор алат. Келип акчага такылат экен да баары. Бахрейнде ошол айлыктар жагынан бүт жагынан бул мамлекет жардам берет. Мамлекет жардам берет. 100% да айта албайм, бирок мамлекет жарым болсо деле бюджетин бөлүнүп берет. Ошо спорт министрликтен ошодон баштап мен аны өзүм барып, ошол жерде мен өзүм кызыгып, ошолордун баарын билип жүргөм. Анткени ошолордун баардыгын Кыргызстанга келип, ошо өзүңдө деле ошондой өнүксүн десең, бирок кандай кылбасаң каражат барат. Бул деген мамлекеттен. Жакшы. Баары такалып эле ошо каржылоого такалат экен. Бизде телегөрүүчү байланышта бар экен. Угуп, саламатсызбы, телегөрүүчү атабыз сизде. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Угуп атабыз сизди. Сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Мен Сокулуктан жалгап аттым эле, Жаңы Жер деген айылынан. Мен биринчиден айтарым ушул Азаматка азыркы биздин Кыргызстандын оюнчуларына чынын айтканда аябай ыраазымын. Булар биздин чыныгы патриотторубуз. Буларга деген бизде көп эле депутаттар, бай адамдар толтура. Жолуктуруп биздин Кыргызстанга ушу жок дегенде бир Бишкекке бир жакшынакай стадион салып берсе жакшы болот эле да. Эң туура. Ушу кандай бир хотя бы бир 30-40 миң адам бата тургандай футболго барабыз дегендер толтура. Кыргызстан ойногондо айрыкча баптайт ал стадионго. Ушуну бир жогору жакка бир
элдин атынан бир кайрылып койсоңор. Чоң рахмат. Биздин футболисттерге бир жакшынакай бир стандартный сонун бир стадион салып берсе. Чоң рахмат. Толугу менен урматтуу телекөрүүчү, мен сиздин айтканыңызды колдоймун. Эң актуалдуу суроону бердиңиз. Рахмат сизге. Эми бул жерде туура айтат, эми бул уже суроого кечке жооп Айтып берер берип, канча сөз кылган, бирок могу Австралияга баргандачы, Канберрага барганда шаардан 40 мүнөт чекиде Заманбап стадионунда ошол жерде ойногонбуз. Биринчиден стадионду куруш үчүн биринчи очередь парковкаларды караш керек. Канча 30 000 кишини элестетиңиз, ар бирине бир машина болсо делечи, бир 5 кишиге бир машина десең, бул канча машинаны баткызыш керек. Анткени ошон үчүн бул жерде азыр билбейм, жакшы сөздөр болуп атат, ошол жакшы гектар бир жер бөлүндү деп, эми канчалык ал туура экенин мен билбейм. Бирок бир жогору жакта куруш керек деп ошого эле кошулам, анткени бул деген Бирок курулуш керек. Бул жөнөкөй мындай стадион эмес да, бул жерде спорт комплекс болуш керек да. Албетте. Ал жерде чтобы бардык эле ошол Спорттун ар кандай түрлөрү менен машыгууга шарттар түзүлүш керек да. Ошондой эле биз мына Ашхабадта алыс кетпейли, Европаны албайлы. Ошол эле Ашхабадта ошондой уже куруп коюшкан. Ал жерде современдик, заманбаптык концерттер өтүшөт. Азыр Ошко барсаң, кайсы ошол жанагы эрежесиз жана күрөштөр, анан концерттер бүт аянтта болуп атпайбы? Аянтты бузуп атышпайбы жанагы өзүбүздүн чөптөрүбүздүчү? Ошол эле Астанада курулган өтө чоң, ошол эле Астанадагы мен өз көзүм менен көрүп келгемин ошол аренаны. Бирок айтканда сиз айтканда трансформация болуп атат. Ошол арена эле макул, ошол арена, бирок бирөө деле булар эч качан ошол жерде, ошол поледе эч качан концерт өткөзүшпөйт. Алар тейлебейт алчы. Туура. Башкалардан андан башканы, башка Заманбап алардын өзүнчө ошо башка жерлери бар да. Негизи Азамат мырза айтарыбыз чындыгында эле телекөрүүчү туура маселени козгоп кетти. Бүгүнбү, эртеңби, бирок Заманбап чоң стадион Кыргызстан үчүн керек, туурабы? Сиздерге деле кээ бирде мындай уялат болушуңуздар керек. Биздин баягы азыркысынан күндөн күнгө оңолуп келатат, бирок жанагындай айтып атпайбы, бизде биз бай адамдар, биз мындай канча мамлекетте жашап атсам, бизде мамлекетибиз кедей болгону менен байларыбыз аябай толуп турат биздечи. Аябай көп. Анан канчасы патриотпу, кандайчы кээ бирде катышат, ошо ар кандай бизде мероприятияларда катышып колдойбуз деп средства массовой информация бүтүнү айтып коюшат. Ишке келгенде жок. Ишке келгенде жок да, тилекке каршы да. Ошон үчүн бизде Аскар Маткабулович Салымбеков ошол эле болду, ошол эле канча жылдан бери колдоп жүрөт. Ал болбосо биз эмне кылмакпыз? Ал кишиде ушул стадион маселесин көтөрүп атты эле, бир мезгилде жазып чыкты эле, менеке жазга жакын эле ушу биригип туруп, көп түкүрсө көл болот деп чындыгында эле мамлекетти карап отура бербей, балким чоң стадион салсак болот эле деп. Ал маселе дагы чындыгында коомчулукта айтылып келатат. Колдоонго даярбыз. Биз спортсмендер ишенип эле туралы. Азамат мырза, биздин убактыбыз акырындап соңуна келип жетти. Сизде толук мүмкүнчүлүк бар, көрүп аткан телекөрүүчүлөрдүн мынакей онунда боло турган Мьянма менен биздин кездешүүгө чакырып кетүүгө, жана жалпы эле биздин телекөрүүчүлөргө каалоо тилеңиз болсо айтып өтсөңүз болот. Биринчиден СТВ жамаатыңарга сиздерге чоң рахмат. Ошол чакырганыңыздарга, футбол биздин үй бүлөбүздү колдогонуңуздарга учурдан пайдаланып 10 октябрь күнү ошо Кыргызстан курама командабыз ошо Мьянма менен кесиптеп ошол Катарга жолдомого биринчи үйдөгү оюн болот, ошого баарыңыздарды күтөбүз. Анан эмне болбосо деле Кудай буйруса келечегибиз жаман кеңейин, буйруса стадионубуз дагы болот, көрмандарыбыз дагы болот, жакшы келе жаткан муундарыбыз болот деп терең ишенем. Эң негизи баардыгыбызга ден соолук, Мурат ага сизге дагы ден соолук. Бар бололу, аман бололу, ошондо буйруса тынччылыкта бололу, ошондо баары болот деп ойлойм. Рахмат. Сөзүңүз орундуу, өзүңүз дагы мынакей кыргыздын мекенчил чындыгында эле жүрөгүңүз менен күйгөн жигит экениңизди мына 40 мүнөттүн ичинде мен байкадым. Рахмат. Мына сөзүңүздүн аягында да байкадым, позитивдүү адам экенсиз. Эч качан жаман негативди жаныңызга жолотпойт экенсиз. Ишиңизге ийгилик. Чындыгында сиздин жүзүңүз менен биз кыргыз футболун элестетебиз. Сиздин жүзүңүз менен биз кыргыздын келечегин үмүттөнөбүз да. Сизге ден соолукту, анан кыргыз спортуна, кыргыз футболуна ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат жон. Алтында убактыңызды бөлүп бийлегиңизге чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.
Кыргыз поэзиясынын өкүлү таланттуу акын Алыкул Осмонов.